154. berenenin 1. bölügü menen 155. berenenin 1. bölügü menen sizler eldeşүүsүнү alıp koyutasыздар da. Misalı bir kız menen bala jaşı jetkендер biri-birini jaktырып kalışıp, bирок ата-энелер каршы болгондо контактка барышты дейли. Kızdın ata-enesi arız жазып koydu. Tergөө içinde iki taraf tuğandары tanışıp, ekөөнү үйлөп коелу деп чечим кабыл алышты. А бул жерде андан кийин кандай болот? Бул элдешүүгө жатпайт деп туруп, буну сотко апарып туруп, баланы камап бериш керек болобу? Кандай болот? Ошону элдешүүгө жатпайт дегенди алып салып турасыңар силерчи. Бунда өтө эле жанагы татаал, анан кийин орусча айтканда жесткий кабыл болдут да. Кийин экөө 2 жаш экөөнү жактырып жүрүштү. Ата-энелер да макул болушту да, кийин үйлөп коелу деп чечишти. Анан кийин силер элдешүү болбойт. Жанагы орусча айтат го бизде. Встречный арыз кабыл алынбайт деп туруп, анан кийин баланы камап салдыңар. Ошол жакшы болобу? Кандай болот? Ошоңо бир жооп берип койгуңуздарчы. Мен жооп берейин. Же сиз жооп бересиздерби? Практикада кандай болот? Саламатсыңарбы? Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкаджаев. Эгерде эки тараптын жаш жетелек болбосо, 18-ден өткөн болсо, алар өзлөрү арыз жаза алат, ата-энеси арыз жаза албайт. Сиз айтып аткан учур, ата-энеси арыз жазган учур бул баягы жаш жетелек балдарга да. Жок, ата-эне каршы чыгып кээде ата-энеси бири-бири менен тааныш электе сиз бой жетелек балдарды айтып атасыз да? Жок, бой жеткен. Бой жеткендер ата-энеси арыз жазганга укугу жок, антип бой жеткен адам өзү арыз жазат да биринчиден. Жок, зордуктоо болду деп туруп, бой жеткен деле жазат. Мен азыр практика айтып кетейинизди. Практика негерде болот бизде дагы арыз менен жазылышат. Бүгүн экөө жүрүшүп эле анан жыныстык катташ болгондон урушуп кеткенден эле арыз жазып коюшу мүмкүн. Андан ушундай практикада случайлар болот. Андан 2-3 күн өткөн кайра тосмо арыз менен келет, биз-бирибизди кечириштик деп келет. Кайра жарашат. Жарашат да. Үйлөнөбүз деп келишет. Биз муну кабыл алып калсак, анда бул андай болбойт, анда биз анда кыскарта албайбыз, аны толук кандуу тергөө жүргүзүп сотко жөнөтүш керек. Жок, азыр мыйзам өзгөртүүдө эгерде кайрадан биздин арызды артка алабыз, биз элдешип алдык, үйлөнө турган болдук деп келген болсо, бул жерде азыр айтып атат да жаңы өзгөртүүдө. Ал кабыл алынбайт деп. Эгер жаңы өзгөртүү болсо, анда биз андай арызды кабыл алып ишти токтото албайбыз анда. Анда сотко барат, ал соттолот деп атат. Соттон эметет да.